Саламатсызбы урматтуу мугалимдер, 12 декабрь адабият күнүнө карата көпчүлүгүңүздөр Чыңгыз Айтматовдун дал ушундай сүрөттөрүнү кантип жасайт деп сурапсыздар. Анда мен ошону сиздерге көрсөтүп берейин. Ал үчүн эң алгач эле Play Market'ten Gemini программасын установка кылып аласыздар. Мен мурда установка кылып койгонмун. Установка кылганыңыздардан кийин сиздерден катталууну сурайт. Сиздер Google аккаунтуңуздар менен катталасыздар дагы, өзүңүздөрдүн поштаңыздарды тандап. Андан кийин сиздерден подписация деген кнопка чыгып, көк баскыч, ошону басууну сурашы мүмкүн. Ошондо сиздер ошол подписацияны басып коесуздар. Басып койгондон кийин сиздерде дал ушундай бет пайда болот. Сүрөт түзүш үчүн сиздер сөзсүз түрдө мынабул создать изображение деп банандын сүрөтү турганды тандашыңыздар керек. Бул нано банано деп эсептелинет. Эми караңыздар, бул жерден плюс белгисини басып, ошол Айтматовдун сүрөтүнү жасоо үчүн. Эми караңыздар, сиздер Gemini'ге ушинтип катталып алгандан кийин сиздерге эмне керек? Ошондой сүрөт даярдоо үчүн сөзсүз түрдө туура жазылган промпт. Сиздер промптту мына ChatGPT'нин жардамында жазып аласыздар. Эң алгачкы эле сиздер өзүңүздөр түшүнгөн тилде, кыргыз тилинде дагы жазып алсаңыздар болот. Мен мурда жазып даярдап койгом, ошонун негизинде деле көрсөтүп түшүндүрүп берейин. Жазганга көбүрөөк убакыт кетип калышы мүмкүн. Караңыздар, заманбап үлгүдөгү класс канасын түзөсүң. Биринчи сүрөттөгү аялды мугалим кылып коесуң, жүз түзүлүшү такыр өзгөрүлбөстөн деп. Андан соң мугалим камераны көздөй акырын тиктеп турат, китепти ачып дегендей кылып, ушундай өзүңүздөрдүн оюңуздарды жаза бересиздер. Мен азыр буну группага дагы жөнөтүп коёмун. Мынакей, ачып китепти сыйкырдуу элементтер пайда болот. Кыргыз алфавити деп ошол чыгармасында мисалы үчүн карышкырлар бар да, жана карышкыр деп жазасыздар, ак кеме деп жазасыздар, кызыл алма деп ошондойлорду жазып, анан кийин Айтматовдун дагы сүрөтү бизге чыгып туруш керек да. Эми караңыздар, мугалимдин артында экинчи сүрөт эркектин сүрөтүн коесуң деп. Азыр мен буну дагы сиздерге түшүндүрүп берем, көрүп турсаңыздар түшүнүп каласыздар. Чыңгыз Айтматовдун портрети, жаркыраган саулети жана анын 4 атактуу китеби деп ушундайларды жазып, кыргызча эле промпт даярдайсыздар дагы ChatGPT'де. Анан эң акырына ушуларды англис тилинде промпт кылып жазып жөнөт деп туруп, могул жөнөтөсүздөр. Сиздер күтүп турсаңыздар, сиздерге ушундай промпт жазып жөнөтөт. Могул жерде дагы сиздерге сунуштарды берген. Эгер макул болсоңуздар ооба дейсиздер, макул болбосоңуздар ушул даяр промптту көчүрөсүздөр. Бул промптту көчүрүш үчүн мынтип басып турасыздар промпттун үстүнө. Андан соң мындай чыгат. Сиздер бул жерден выбрать текст дегенди тандап туруп, караңыздар, мындай кылып белгилеп аласыздар дагы. Мыштын оң жагын басып, копировать кнопкасына басасыздар. Баскандан кийин жанагы Gemini программасына киресиздер. Бул жерден мынау кошуу белгисини басып, анан кийин сиздердин сүрөтүңүздөр галереяда болот. Галереяны тандайсыздар. Сиздер биринчи кирип жатканда ушундайларды сурайт, сиздер все принимать кылып коесуздар. Анан сүрөтүңүздөр кайсыл жерде сакталып турат, ошого киресиздер. Мына ал жерден мен биз бая жаздык го, биринчиде турган аял мугалимдин сүрөтүн коесуңар деп жаздык. Промптто ошондой буйрук бердик. Ошондуктан биз биринчи мугалимдин сүрөтүнү, экинчиде турган эркек Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн кой деп жаздык. Демек, Чыңгыз Айтматовду экинчи белгилейбиз дагы. Готово, аны басабыз. Баскандан кийин мындай болуп загрузка болот. Загрузка бүткөндөн кийин биз жана даярдап алган промптубузду коебуз. Мына англисче промпт жазылды. Эми мына самолет баскычын басып жөнөтөбүз. Сиздер ушундай Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүн койгонуңуздарда Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү ошол чыгат. Эгер сиздер Айтматовдун сүрөтүнү койбосоңуздар, Айтматовдун сүрөтү бир башка эле адамдын көрүнүшүндө чыгып калат. Көпчүлүк мугалимдер ошону айтат, мен ушундай даяр промпт менен койсом дагы Айтматовдун сүрөтү чыкпай калды деп. Эгер башка бир акын, жазуучу, дагы бир атактуу адамдарды ушундай жасайм десеңиздер, сөзсүз түрдө ал адамдын сүрөтүнү да кошуп коюшуңуздар керек. Мына бул жерде жана китептери, ошол карышкыр, ак кемелерди коюп,
жасап чыгарды. Эми дагы кааласаңыздар, мага бир аз башкача вариантында керек эле десеңиздер, дагы промпту өзгөртүп жазып туруп ушул жерден жөнөтсөңүздөр дагы болот. Мына дагы өзгөртүп, мына жерден дагы сүрөттү кошуп, дагы промпторду өзгөртүп, өзүңүздөр каалагандай кылып кылсаңыздар болот. Жана промпту биз ChatGPT'нин жардамында жасадык. Эми караңыздар, бул сүрөттү көчүрүп алуу үчүн мына сүрөттүн өзүнө бир басасыздар дагы, бул жерден сохранить деген кнопканы басып туруңуздар. Сүрөт толук көчүп бүткөнгө чейин. Мына караңыздар, биздин сүрөт али көчүп бүтө элек. Мына эми көчтү. Ушундай чыкканда гана көчүп болгон болот. Мына болду. Дагы каалагандай кылып ар кандай өзгөрсөңүздөр болот. Дагы мынал жерге эми караңыздар, мынол жерден сүйлөп дагы жөнөтсөңүздөр болот. Бирок кыргызча эмес, орусча же англисче сүйлөгөнгө аракет кылыңыздар. Орусча сүйлөсөңүздөр дагы түшүнөт. Мына мисалы үчүн мугалимдин бет көрүнүшү өзгөргөн жок. Биз бая бет көрүнүшү өзгөрбөсүн деп жаздык. Ошол үчүн эгер силер бет көрүнүшү өзгөрбөсүн деп жазбасаңыздар, бетиңиздерди өзгөртүп салат. Дагы ар кандай кылып ошол өзгөртүп кылып кылсаңыздар болот. Мисалы үчүн дагы бир башкачараак промптторду жазып колдонуп жөнөтсөңүздөр болот. Мисалы үчүн мен мунул промптты дагы жазып жөнөтүп көрөйүн сиздерге. Мисалга бунусу да кандай сүрөт жөнөтөт экен. Бул жанагы эле промпт бир аз башкачараак көрүнүштө жазылган. Мына бул дагы ушундай өзүңүздөр каалагандай кылып кайта жөнөтсөңүздөр, сиздерге сүрөттү кайта жасап бере берет. Мынау 3 чекитти басып туруп дагы сактасаңыздар болот. Ал үчүн сохранить изображение деп бул жакты басасыздар. Gemini'нин дагы аябай көп функциялары, көп нерселери бар, жана ChatGPT сыяктуу эле. Мен аны дагы кийинки сабактарда көрсөтүп беремин. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Эми кийинки күnkү сабакта сүрөт жасабай, биз сүрөттөрдү видео кылып кыймылдатканды көрсөтүп берейин. Караңыздар, сиздер өзүңүздөргө керектүү сүрөт чыкпаса, кайта ушул промптты жөнөтүп, дагы сүрөттөрдү алмаштырып киргизе берсеңиздер, сиздер каалагандай сүрөттөрдү чыгарып берет. Калганы өзүңүздөрдүн ошол фантазия, кыялыңыздарга, оюңуздарга байланыштуу боло берет. Анда саламатта калыңыздар.